Колдорунда калем, баштарында атайын сабакка арналып тигилген баш кийим. Демек алдыда балдар сүрөт сабагын башташат. Ар бир окуучуда кызыгуу жараткан сабак жумасына 2 ирет болуп турат. Сабак башталды. Мугалим эжеси болочок сүрөтчүлөргө үй бүлөм деген темада сүрөт тартууну тапшырды. Ар бир бала өз фантазиясына, дүйнө таанымына жараша сүрөттөрдү тартып башташты. Конечно. Ой, моя мама. Да. Мама же красивая же. Да. Балдардын тарткан сүрөттөрү ар түрдүү. Кээ бири үй бүлө мүчөлөрүн тартса, кай бири куроодогу алма багынан бери тартканга аракет жасашкан. Арасында заманбап стилдеги сүрөттөрдү да кезиктирсе болот. Сүрөтүңдө кимдер бар гана? Папам, мен, мамам, байкем, эжем. Бул биздин жер үйүбүз, биякта өсүп аткан гүлдөрүбүз. А бул болсо күнүбүз. Кандай сүрөттөр тарткан жакшы көрөсүң мисалы үчүн? Машина, үй тарткандар жакшы көрөм. Сүрөт өнөрү чоң кишинин эле эмес, кичине баланын да жашоосунда өзгөчө орунду ээлейт. Көркөм өнөрдүн бул түрү аркылуу балдар өңдөрдү тандоону, жакшы менен жаманды айыра билүүнү да үйрөнүшөт. Мугалим Аксан Амалдалиева сабак аркылуу балдарга билим гана эмес, тарбия да берип келет. Анын айтымы боюнча сүрөт аркылуу балдардын ички дүйнөсүн билип, жаман адаттардан арылтса болот. Балдар азыр интернетте отурушат, атылат, аткан бир нерселерди ойноп атпайбы? Негизи бул жакта отурганда ошол аң сезими уже өз калыбына келет. Фантазия, музыка менен фантазия кылып, кыялданышып, өзүнүн ой максатын бүт сүрөткө түшүрөт. Ошону биз билебиз. Бул бала үй бүлөдө, чөйрөдө кандай чөйрөдө өсүп атат? Мерими кандай, ата энеден кандай мерим алып атат? Ошолордун баарын аныктаса болот. Креатив таалим мектебинде көркөм өнөр сабагында сүрөт тартуудан башка дагы көптөгөн иримдер бар. Алардын ар бири окуучуларда өзгөчө жөндөмдү ойготот. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай көптөгөн нерселер турат. Ал эми менин колумда турган гобелен аттуу кичинекей бул килем токугуч кыз балага өзгөчө мындай тарбия берүүдө өзгөчө орунда ээ болот экен. Мисалы бул кичинекей килемди токуган кыздар сабырдуу жана ошондой эле так болушат экен. Албетте бул иримдер окуучунун келечекте ийгиликтүү болушуна көмөкчү болот. Андыктан балдарды куру сөз менен эмес, иш аракеттер менен тарбиялаган туура.